АКШ жана Россия Федерациясынын президентинин Украинадагы согуштан кийинки алгачкы ирет жолуккандагы биргелешкен маалымат жыйыны. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин сүйлөшүүлөр өз ара урматтоо негизинде конструктивдүү атмосферада өттү. Абдан кеңири жана пайдалуу сүйлөшүүлөр болду. Америкалык кесиптешиме дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Биздин бул жака Аляскага келүү сунушубуз туура болду деп ойлойм. Анткени биздин өлкөлөр океан менен бөлүнгөнүнө карабастан чындыгында жакын коңшулар. Биз учактан түшкөндө мен кутмандуу күнүңүз менен, урматтуу коңшу, сизди жакшы ден соолукта жана аман эсен көргөнүмө абдан кубанычтамын деп айттым. Бул чыныгы коңшулук мамиле деп ойлойм. Бизди Берингов кысыгы бөлүп турат. Ал жерде болгону эки арал бар. Бири Россияга, бири АКШга таандык. Аралыгы 4 чакырым. Аляска биздин жалпы тарыхыбыз менен байланышкан. Бул жерде орус мурасы, православ чиркөөлөрү жана орусча аталыштагы көптөгөн географиялык аттар бар. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда дал ушул Аляскадан легендарлуу аба көпүрөсү башталып, Ленд-лиз программасынын алкагында аскердик учактар жана жабдуулар жеткирилген. Бул өтө кооптуу жана оор маршрут болгон. Бирок эки өлкөнүн учкучтары жеңишке жетүү үчүн өмүрүн тобокелге салышкан. Бул жерде АКШнын жана Россиянын желектери бирге илинип турат. Жакын жерде ошол кооптуу миссияда курман болгон советтик учкучтардын мүрзөлөрү бар. Алардын элесин урматтап кам көргөнү үчүн жергиликтүү тургундарга жана бийликке ыраазычылык билдирем. Тарыхта биздин өлкөлөр бирге душманга каршы күрөшүп, бири-бирине көмөк көрсөтүп келишкен учурлар көп болгон. Бул мурас биздин келечекте өз ара пайдалуу жана тең укуктуу мамилелерди калыбына келтирүүгө жардам берет деп ишенем. Акыркы 4 жылда АКШ менен Россиянын лидерлери деңгээлиндеги саммиттер болгон жок. Бул аралык эки тараптуу мамилелер үчүн өтө оор мезгил болду. Алар Советтер Союзунун учурунан бери эң төмөн деңгээлге түшүп кеткен. Бул биздин өлкөлөргө да, жалпы дүйнөгө да пайда алып келбейт. Ошондуктан кайсы бир убакта бул абалды оңдоо зарыл эле. Жана биз конфронтациядан диалогко өтүшүбүз керек болчу. Президент Трамп менен биздин түз, ачык байланыштарыбыз бар. Телефон аркылуу көп жолу сүйлөштүк. Атайын өкүлдөр жана тышкы иштер министрлери тынымсыз байланышта болушту. Сүйлөшүүлөрдүн негизги маселелеринин бири Украина айланасындагы кырдаал болду. Биз президент Трамптын бул жаңжалды чечүүгө болгон аракети жана анын тарыхый тамырларын түшүнүүгө умтулуусу баалуу деп эсептейбиз. Украина эли биздин боордош эл. Ошондуктан биз чын жүрөктөн бул согушту токтотууга кызыктарбыз. Туруктуу тынчтыкка жетүү үчүн жаңжалдын негизги себептерин жоюу зарыл. Россиянын мыйзамдуу коопсуздук кызыкчылыктарын эске алуу жана Европада коопсуздуктун тең салмагын калыбына келтирүү керек. Биз президент Трамп менен Украинанын коопсуздугу камсыз болуш керек дегенге макулбуз. Ушул максатта биргелешип иштөөгө даярбыз. Жана бүгүн жетишилген макулдашуулар бул жолду ачат деп ишенем. Жаңы администрация келгенден бери эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү өсө баштады. Азырынча болгону 20% гана. АКШ менен Россия соода, жогорку технологиялар, космосту изилдөө жана Арктика боюнча чоң потенциалга ээ. Биз баракташып кызматташтыкка кайтуу абдан маанилүү. Саясий чөйрөдө президент Трампка ишенимдүү жана жыйынтыкка багытталган сүйлөшүүлөр үчүн ыраазычылык билдирем. Ал өз элинин бакубаттуулугун чын дилден ойлойт жана ошол эле учурда Россиянын улуттук кызыкчылыктары бар экенин түшүнөт. Акырында бир нерсени кошумчалайын. 2022 жылы мурунку АКШ администрациясы менен акыркы жолугушууда мен кырдаалды кайталангыс чекке жеткирбөөнү суранганмын. Президент Трамп бүгүн эгер ал ошол убакта президент болгондо согуш чыкмак эмес деди. Мен муну менен толук кошулам. Биз ишенимдүү, иштиктүү байланыш орноттук жана алдыда мындан да жакшыраак жыйынтыктарга жетебиз деп ишенем. Рахмат урматтуу президент, биз абдан жемиштүү жолугушуу өткөрдүк. Көптөгөн маселелер боюнча макулдаштык. Айрым чоң маселелер боюнча али толук келишимге келе элекпиз. Бирок жылыш бар. Мен жакында НАТО менен тиешелүү тараптар менен жана албетте президент Зеленский менен байланышам. Акыркы чечим аларга байланыштуу болот. Биз менен иштегиси келгендер көп. АКШ азыр дүйнөдөгү эң кызыктуу өнөктөш болуп калды. Биз муну тез арада жыйынтыктоого аракет кылабыз. Мен ар дайым президент Путин менен жакшы мамиледе болгонмун. Биз кээде катуу, кээде жакшы сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк.
Бирок Russia Hawks деген жалган дооматтар ишти кыйла татаалдаштырды. Ал жалган экенин экөөбүз тең билебиз. Бул биздин өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкка тоскоолдук кылды. Бирок мунун баары артта калгандан кийин жакшы мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Биз бүгүн абдан көп маселелерди талкуулап, бир топ келишимдерге жеттик. Аз калды. 1-2 гана маанилүү маселе бар. Бирок аларды чечүүгө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Президент Путинге жана анын командасына ыраазычылык билдирем. Биз адамдардын өмүрүн сактап калууга аракет кылып жатабыз. Миңдеген адамдардын өмүрү. Президент Путин да муну мендей эле каалайт. Владимир, чоң рахмат. Балким кийинки жолу ушу Москвада. Бул кызыктуу сунуш. Билбейм, бул боюнча бир аз сынга калышы мүмкүн. Бирок мунун болбошу толук мүмкүн деп ойлойм. Чоң рахмат, Владимир. Рахмат. Чоң рахмат.